Күндөрдүн эң жакшысы жана мусулмандар үчүн майрам болгон күн бул жума күн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Чындыгында силердин күнүңөрдүн эң жакшысы жума күн." Мына ошондуктан Аллах Таала жума күнүн башка күндөрдөн айырмалаган өзгөчөлүктөрдү кылды. Ал өзгөчөлүктөрдүн бири жума намазы. Жума намазын окуу ар бир мусулманга парз. Аны окубай коюу чоң күнөөлөрдүн бири. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Же адамдар жума намаздарды калтырбай окушсун, же Аллах алардын жүрөгүнө мөөр басат. Ошентип алар капилетте калгандардан болуп калышат." Жума намазы мусулмандарга парз болуш үчүн төмөндөгү шарттардын болуусу керек. Биринчи, акыл эстүү болуу. Экинчи, балагатка жеткен болуусу. Жаш балдарга жума намазы парз эмес. Бирок алар 7 жашка келген кезде намаз окууга буйрулат. Үчүнчү, мусафир болбосу керек. Сапарда жүргөн адамга жума парз эмес. Бирок ал жума намазынын убактысында өзү жашаган шаарга келип калса, анда ага жума парз болот. Төртүнчү, дени сак болуусу. Оорулуу адам жума намазын окууга милдеттүү эмес. Ошондой эле оорулууну карап жаткан адамга да парз эмес, эгерде ал оорулууну жалгыз калтыранга болбой турган шартта болсо. Бешинчи, эркек киши болуусу. Аялдарга жума намазын окуу парз эмес, бирок алар да келип жума намазын окушса, анда бешим намазынын ордуна окуган жумасы өтөт. Жума намазынын убактысы бешим намазынын убактысында болот. Намаз 2 рекеттен туруп, имам кыраатты жарыя кылып окуйт. Кимде-ким жума намазга келсе, анда ал сүйлөбөстөн имамдын хутбасын уксун. Эгерде имам хутба кылып жаткан убакта жанындагы шеригине "Сүйлөбө" деп айтса, анда ал пайдасыз сөз айткан болуп, ошол жума күнүнүн соогунан куруу калат. Жума намазына шашылгын, сени эч нерсе алаксытып койбосун. Өтө чоң жакшылыктардан калып кетесиң. Аллах Таала ый Куранда айткан: "Эй ыйман келтиргендер, эгерде жума күнү намазга азан айтылса, анда силер Аллахты эстөөгө намазга шашылгыла жана соода сатыкты токтоткула. Эгер билсеңер, бул силер үчүн абдан жакшы."